Ырга бийге шыктуу элдик таланттар топтолуп бир кездеги Жетиген тобун кайрадан түптөп эл алдына чыга баштады. Курамында 7 адамдан турган топ Нарын жана Ысык көл облусунан чыккан элдик таланттардан турат. Алды маданияттын мыкты кызматкерлери болсо, өсүп келе жаткан жаш муундар да чыгармачылыктан алыс эмес. Өз ара биригип 5 манжалары бөлөк болсо да, тилектери бир болгон топтун курамында эл ичинен топтолгон чыгармачыл адамдар. Негизи Жетиген тобу мен 90-жылдардын аягында мен ушу Оңолбек менен биринчи түптөгөнбүз. Айнагүл ошондо баягы бир топ жыл өтсө дагы анан баягы бир чачырап кетти десек да болот. Себеби шартка байланыштуу. Шарт ошондой болду. Анан чогулбай калды. Мына эми азыр бүт эле чечкен нерсе финансия. Ошого келип такалып болду. Эми азыр Кудай буйрса жакшы. Анан жана сиз айткандай келечек астындагы негизинен бул жердеги жылыш бир эл менен иштей билүү, фольклор ушул жактан чыкпаса эле, буюрса менин оюмча дагы жакшы электер болот деген терең үмүт бар.
арман күрчеп жүрегим Жетиген тобу мурда бир буюшулганда анан ортодон бир себептер болуп баягы үй бүлөлүк шартка байланыштуу болуп анан чыгармачылыктан алыстап кетишкен. Эми азыр ошо Кудай буйрса эми чогулушуп баягы баардык маселенин баары келип акчага такалат эмес беле. Анан азыр Кудай буйрса ушу акча маселеси дагы чечилип, ушу Жетиген тобу Кудай буйрса топ болуп өзүнчө бир ушу көлдөн чыккан, көлдүн ичинен ушу балыкчыдан Жетиген тобу деп бир топту жарып чыгалы деген бир үмүт менен ушу чыгармачылыкка аттанышты. Жетиген тобуна чоң чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Бар болушсун, ден соолуктары болушсун, чыгармачылыктары өйдөлөй берсин. Дагы ушу балыкчы шаарынан чыккан оончулардын нырын ырдап, бул эми эстрадалык нукта эмес, фольклор жанрындагы топ болуп атат. Ошон үчүн дагы жакшы оондорду алып чыкса экен деген үмүтүбүз бар. Кудай буйрса алып чыгат деген үмүттөбүз. Иштеринде ийгилик болсун, үй бүлөлөрү менен аман болушсун, чыгармачылык ийгилик каалайлы, бар болушсун. Жаңыртып Алатонун жылгасын, талатын шап торгойлордун ырдашын. Жаз жадырап мен турамын сумсайып, жазда неге келбей койдуң кымбатым, жазда неге келбей койдуң кымбатым. Жаркын гүлдөр жасалгалап кыр башын, жай чыгарып табигаттын сымбатын. Жер жап-жашыл менин өңүм кер сарын, жайда неге келбей койдуң кымбатым, жайда неге келбей койдуң кымбатым. Тагып түркүнмөмө сыргасын, суктандырдың адамдардын кыйласын. Күтүп жүрсөм жүзүм камдап өз үйүңө, күздө неге келбей койдуң кымбатым, күздө неге келбей койдуң кымбатым. Эки жүрөк бирин бир тыңдасын, эзилишип элдирешип жыргасын. Керемет бар сенде кышты жай кылган, келчи келчи кыш чилдеде кымбатым, келчи келчи кыш чилдеде кымбатым.
керемет бар сенде кышты жай кылган. Келчи келчи кыш челдеде кымбатым. Келчи келчи кыш челдеде кымбатым. Келчи келчи кыш челдеде кымбатым. Чыгармачылыкка чыйыр жол таштаган жаштар үчүн үлгү болуучу насаатчылары, маданият тармагына эмгек сиңирген улуулар менен топтолукталган. Жубайынын ырдоосуна жолтоо болбогон Кайрбек Куттумидинов ар дайым колдоо алып, чыгармачылыгына маани бергендердин биринен. Бул Жетиген тобуна салымыбызды кошконубуз чоң эле салым кошуп аткан себебибиз, бирок бул Жетиген жаңыдан уюшканына караганда болгон аракетти каяка же анда мындай жардам берип, финансовый болобу же болбосо транспорт жагынан болобу болгон жардамыбызды көргөзүп, бул Жетиген жаңыдан кадам таштап аткандан кийин бул чыгарма деген кыйын экен да, бул искусство өсүш керек экен. Ошо кичине анча мынча болсо дагы кичине Жетиген тобуна жардам беришип, өзүбүздүн колдон келген аракетти жасап атабыз. Анан жолдошум да буякта катышып атат Жетиген тобунда. 2-3 областтан, булар 2-3 областтан чынында чогулуп атат да почти. Анан Жетиген деп өзүлөрү да 7 киши. Анан жолдошумдун эмесине карабай жардам берип атабыз, болгон аракетибиз менен. Жолдошум илгертен бери эле баягы аккордеон менен ойноп, пантимин төлөп жүрүп, мындай көп немеге эметпи, баягы өзүңөр көрүп атпайсыңар, турмуш шарт немеси менен көп бары берги музыка чыгармачылыкка эмете албай эле. Анан улам сайын кийинки учурда аккордеонду алып кайра эле өзү жаш кезиндегисин неметип эле баягы колго алып эле кайра ырдап кетти. Анан бул деген искусство деген өлбөгөн неме экен да. Кичине болсо дагы мейли немете берсин деп, ойносун деп аккордеон алып берип, аккордеон менен чертип жүрүп, аракет кылып ырдап эле жүрүп.
топун тандаган себебим бул топ негизи 90-жылдары түзүлгөн топ экен. Болчу, анан кийин жаңы кайра обончу аткаруучу Оңолбек Сейитказиев агайыбыз бизди чакырып келип ушундай жаңы кайра топтоп атам бул топту келип ырдагыла дегенден келип осто 2 айылдан бери келип катышып атам. Эми бул группабыз топ өнүгүп өсүп кетсек, ар кайсы жерлерге барып, Кыргызстанды кыдырып, эме кылып, концерт коюп, элге таанылалы дегенбиз. Улуу кичүүнүн башын бириктирип, алдыдагы максаттарды коюп, өнөрүн элге тартуулоого белсенген топтун жетекчиси Оңолбек Сейитказиев улуттук аспаптарда ойноп, жаңыдан чыгып келе жаткан жаш муундарды тарбиялоодогу эмгеги зор. Жылдарга чейин дагы биз бир 6 жыл эмгектенип келгенбиз бияктан. Андан кийин турмуш шартка байланыштуу ушундай топтун мүчөлөрү Бишкекке да кетишти, ар кайсы жакка кетишти. Ушинтип жүрүп анан азыр кайра 2 областтан, Нарын обласы, Ысык-Көл обласынан уюшулуп кайра ушул топ түзүлдүк. Жетиген деп айтылганы эми мындай айтып кеткен Кыргызда жетинин бири Кыдыр деген Кыргызда кеп бар экен. Жетиген деген бул жети баягы биздин улуу композитор агабыз Исарайым Мамаев айткандай асмандагы жетиген ал эмне үчүн жетиден чыгарба деп жатпасын жет атаң десиңем дегендей мен өзүмдүн уруумдагы жетиген ошон үчүн жетиген деген топту койгом. Улуусу бизде Мурат байке бир 54-55-тин тегерегинде, кичүүсү болсо азыр 22-21де музыкант диджей болабыз Бакыт деген. Анан эми формаларын болсо азыр эч ким каржылаган жок, өздөрүн өздөрү каржылап атат. Бирок бизге кичине жардам берип спонсор этип аткан Докин байкебиз, Айнагүл эжебизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул адамдар азыр баарыбызды көтөрүп аткан ошол болуп атат. Анан дагы алдыга буюрса аракет жасайбыз чыкканга. Sana sana sözleri şakaklar
кайкай, ой куйтай тактарда. Бирок менин махаббатым, кийгениңдин аппак халатым. Ой куйтай кайкай, ой куйтай кайкай, ой куйтай тактарда. Gölge gün çıgar, gelip üydey gayra caysızlar. Bir ok menin mahabatım, aylançıkta vartağalar. Görüne de kalsa, görüne de kalsa, görüne kalsa aktarda. Aylançıkta vartağalam, görüne de kalsa, görüne de kalsa, görüne kalsa aktarda. Akşarda göltüğünde oynayt akşaba, arasından tapay özüngdü, unutmayımın aytkan sözüngdü. Oy kuyta kaykay, oy kuyta kaykay, oy kuyta kaykay akşarda. Oy kuyta kaykay, oy kuyta kaykay, oy kuyta kaykay takşarda. Oy kuyta kaykay, oy kuyta kaykay takşarda.
Жергиликтүү бийлик азырынча топтун аракетин баалай элек, бирок ага карабастан өз аракеттери менен таланттарын тартуулоого аракет кылган топ жандуу үн менен ырдап, келечекте эл оозуна алынып, элдик топ болууга демилгелери күч.